Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз футболунун көрөрмандары. Бүгүнкү чыгарылышта да тантыш темада кеп козгойбуз. Орто Азиядагы топ 5 чоң стадион тууралуу чыгарышка көңүлдөрдү бурабыз. Өзбекстан. Милли стадиону Өзбекстандын Ташкент шаарында орун алган. 34 миң көрүүчүгө арналган жана Өзбекстан улуттук курамасынын оюн өткөрүүчү стадиону болуп эсептелет. 2008-жылы курулуш башталып, 2012-жылдын 28-сентябрында ачылышы болуп колдонууга берилген. Стадион комплекси 37 гектар жерди ээлейт жана өзүнө футбол мектебин, 7 футбол талаасын жана башка футболго тиешелүү спорттук объектилерин камтыйт. Казакстан. Астана-Арена Казакстандын борбор шаары Астанада жайгашкан. Өзүнө болжол менен 30 миң кишини батыра алат жана Казакстан курама командасынын үй талаасы болуп эсептелет. 2009-жылы 182 миллион АКШ долларына курулуп бүткөн. Стадиондун талаасы жасалма жана дүйнөлүк деңгээлде иш-чараларды өткөрүүгө пландалган арена болуп эсептелет. Тажикстан. Тажикстандын борбору болгон Душанбеде орун алган борбордук стадион өзүнө 24 миң адамды камтыйт. Стадион 1946-жылы салынган жана улуттук курамдын жана ошондой эле Истиклол клубунун үй аренасы болуп эсептелет. 2015-жылы 31-октябрда стадиондо АФК кубогунун финалдык оюну болуп өткөн. Футбол оюндарынын тышкары жеңил атлетика спорту жана ошондой эле мамлекеттик иш-чараларда концерттер болуп турат. Түркменистан. Ашхабад стадиону. Түркменстан борбор шаары Ашхабадда орун алган Олимпиадалык стадион 45 миң көрүүчүгө өзүнө батыра алат. Ошонусу менен ал Түркменстанда гана эмес, Борбор Азиядагы чоң стадион болуп эсептелет. Стадион Түркменстан улуттук курамасынын үй аренасы болуп эсептелет жана ошондой эле ар түрдүү майрамдык иш-чараларда жана концерттерде жана ошондой эле спорттун башка түрүнөн болгон спартакиадалар өтүп турат. 2013-жылы курулууга берилип, 2017-жылы колдонууга берилген. Кыргызстан. Кыргызстан улуттук курамабызынын үй аренасы болгон Доюн Өмүрзаков стадиону борбор шаарыбыз Бишкекте жайгашкан. Стадион Кыргызстандагы эң чоң стадион болуп эсептелет жана өзүнө 18500 адамды батырат. Стадиондо ар түрдүү майрамдык иш-чаралар жана өлкө кубогунун финалдык оюндары болуп турат. Элбирс футбол командасынын үй талаасы болуп эсептелет. Арена 1939-жылы курула баштаган жана 1941-жылы колдонууга берилген. 1963, 1980 жана 2000-жылдары реконструкцияланган. 2015-жылы дүйнө чемпионатына тандап алуу турунда өзүбүздү Австралия менен болгон беттеште стадионго эл батпай ошол учурда ажиотаж болгон эсибизде. Ошол учурдан тарта ФИФА комитети биздин стадион дүйнөлүк стандарттка туура келбей турганын сетин чыгарып кыйытканы бар. Андан соң кураманын Азия чемпионатына кийгенден кийин дагы жаңы стадион курула турган сөз чыгып, бирок бат эле унутуп калган элек. Соц тармакта ар бир оюндан кийин жаңы стадион керек экени тууралуу көптөгөн ойлор айтылган. 2022-жылы Орок айылына жакын жерде стадион курула турганы тууралуу сөз чыккан. 2024-жылы соц тармактарда боз үй тилинде салына турчу стадиондун эскиздери жарыяланып, Орок айылына жакын жерде курулуш иштери башталган. Орок айылына курулуп жаткан стадион Орто Азиядагы эң чоң стадион болот жана ал өзүнө 45 миң көрүүчүнү батыра алат. Бул жерде футбол стадиону эле эмес, машыгуу талаасы жана дүкөн, иш-чара өткөрүүчү жайлар, объектилер курулат. Гибриддик газон менен жабдылып, АФКнын финалдык, ФИФАнын тайпалык оюндарын өткөрсө болор тууралуу айтылууда. Алдыңкы жылдарда Орто Азия өлкөлөрү биригип дүйнөлүк чемпионатты өткөрүүгө колдонууга болчу стадиондор ушулар. Кантсе да үй ээлери турнирге автоматтык түрдө катышат эмес, ошентсе да курама командалар дүйнөлүк чемпионатка чыгышын каалоо менен бүгүнкү чыгарышты жыйынтыктайлы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.